Санжар Бакытбеков шаардагы номер 12 кесиптик лицейде жыгач устачылык боюнча билим алат. Аны мыкты өздөштүргөндүктөн күнүмдүк тиричиликке колдонулуучу буюмдарды өзү жасай алат. Андыктан өлкөдөгү даяр материалдардан буюм жасоону жолго коюп, башка мамлекеттерден сатып алууга бөгөт коюлса дейт. Бул максатта Алымбек Татка этнографиялык борборунда өткөрүлүп жаткан көргөзмөгө өзүнүн жасаган эмгектерин алып чыккан. Көбүнчө булар жыгачтын 14 түргө бөлүнгөн түрлөрү менен алып келдик. Бул жыгач 14 түргө бөлүнөт. Ошол 14 түргө кайсынысы мындай катуураак, жумшаагыраак, мындай саны бар, сапаты жок дегендей, ошонун баардыгына саны бар, сапаты бар, кандай базарга сатыла тургандай кылып биз выставкага алып чыктык. Бул Кыргызстанда биз бир өнүгүү мындай жашына бир көбүнчө азыр материалдар көбүнчө Турция, бандай Америкалардан келип атпайбы бул мебелдер. Ошондуктан биз Кыргызстандан эле жасап, өзүбүздүн мындай келечекте мындай унутулган эл деп нан жей дегендей жаштардан табайлы деп атабыз. Өркүндөй бер күнөстүү Кыргызстаным аталышындагы көргөзмө Ош шаардык мэриясы тарабынан эгемендиктин 26 жылдыгына карата уюштурулду. Мында Санжар Бакытбеков сыяктуу 6 жогорку, 7 кесиптик орто окуу жайлардын студенттеринин жана шаардагы мектептердин окуучуларынын жасаган буюм тайымдары, профессионал сүрөтчүлөрдүн жана балдардын сүрөттөрү көргөзмөгө коюлду. Жаратмандардын эмгектерине шаар тургундары жана меймандарынан сырткары кала башчысы баштаган бир катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү күбө болушту. Эгемендүүлүк күнүнүн алкагында шаар меймандары жана шаардын эли өсүп келе жаткан муун студенттерибиз, окуучуларыбыз кандай билимдерге, көндүм билимдерге ээ болушту, эмнелерди ойлоп таба алышат жана келечекте биздин кандай мыкты билимдүү студенттерибиз өсүп келе жаткандыгын көрсөтүү болуп эсептелинет. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кийинки сапары Түбөлүк от мемориалдык эстелигинин алдындагы аянтта өтүп жаткан Ош байыркынын издери аталышындагы кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсүндө болду. Мында көпчүлүгү Ош шаарындагы жеке ишкерлер тарабынан жасалып сатыкка чыгып жаткан улуттук кийимдер, ат жабдыктары жана башка буюмдардан тартып музыкалык аспапка чейин көргөзмөгө коюлду. Алардын ичинен көпчүлүктүн көңүлү улуттук музыкалык аспап болгон чупо-чорго бурулду. Кээбилер көп билбейт чупо-чор деген экенинчи. Анан келип алып таанышып, таң калышып, ышкырышат, ойношот, аны сатып алышат. Өзүнчө бул кайрадан жаралып атат десек болот да. Бул күнү каладагы сүйүү эс алуу багы да өзгөчө шаңга бөлөндү. Бак жалпы көрүүчүлөрдү кыргыз жигити Азатбек Бөкөнов менен өзбек кызы Маңзура Кузубаеванын баш кошу тою менен тосуп алды. Анда кала башчысы бул той эки элдин ынтымагын дагы бир ирет чыңдаарын белгилеп, турмуш жолуна аттанып жаткан эки жаштын нике күбөлүгүн тапшырды. Бүгүн мына теледен бүт Кыргызстан көрөт. Ушулардын бардыгы күбө болот. Ушул күбөлөрдү уят кылбастан силер бактылуу өмүр сүрүп, Кыргызстандагы эң үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болгула. Бар болгула, бактылуу болгула. Майрам Кыргызстан элдер ассамблеясынын аймактык кызматкерлеринин катышуусунда ыркесе менен коштолду. Эки жаштын тоюна конок катары түрдүү улуттун өкүлдөрү келишкен. Алар баш кошкон жубайларды өздөрүнүн улуттук бийлери, ырлары менен куттукташты. Самалык шаар тургундарынын жана меймандарынын бир ооздон алкоосуна татыды. Мекениңизде тынчтык болсун, майрамыңар менен куттуктайм. Байрамыңар кут болсун. Заманыбыз тынч болсун. Эли жерибиз тынч болсун, токчулук, болчулук, инсап салык иман берсин. Бардыгыбыз сүйүнүп отурабыз эми. Мына ыркесени көрүп атабыз. Ойда үйлөнүп той болду, аны көрдүк. Элдердин мана жыда жакшы. Şu майрам кут болсун. Бала чакка баары тынч болсун, эл журтубуз тынч болсун. Сымбат Абдакимова, Шахрух Иминжанов, Ош Берем жаңылыктары.